Assalamu alaikum туғандар, қадайсыздар. Назарыңыздарда қайрадан міне Ош реклама каналы. Бүгін 9 ноябрь 2024 жыл мен сіздерге Ош шаарына жақын эле жерде жайгашкан Кыргыз Чек айылынан сатыла турган үй тууралуу маалымат бермекчимин. Бардык шарттары бар экен. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Менимче бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Келүү жолун түшүндүрөйүн. Фуркаттагы тыны билесиздер. Ошол тыдан 30 адыр тарапка 4 километр жүргөнүңүздөрдө мына ушундай чоң трассанын сол тарабында Жээнбаев Абылкасым деген көчөнү көрөсүздөр. Жанында могул жакта трансформатор деле бар. Могул жерде контейнер дагы бар туугандар. Ушул көчөгө кирип 50 метр жүрүп солго бурулсаңыздар эле сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Үйдүн чек арасы ушул жерден башталат. Забор бар ата, забор. Анан кошунасынын үйүнө чейин болот. Жери канча деп турган болсоңуздар 6 соток, кызыл китеби бар. Условияларына келе турган болсок, бул жерде таза суу бар, свет бар, местный септик бар, анан запасной 8 тонналык кудугу деле бар экен. Анан столбаларында прожекторлор деле орнотулган. Киргениңиздерде короосу ушундай кеңири эле. Ылдый тарабы могул жагы сары таш болгон. Болжол менен 3 машина кеңирип атат. Ылай болбой сонун турат да. Азыр бул жерде суу боюнча проблема жок. Киргениңиздерде сол тарапта ушундай бош орундук. Оң жакка бурула турган болсоңуздар ушундай бак, көчөттөрдүн түрлөрү эгилген, чоңоюп берип калган учуру. Вариант обмен жолдору жок, только нагашка сатылат экен. Анан могул жакта 2 бөлмөлүү времянкасы туугандар, даяр үй, узун турасы 8 × 11. Паровой отоплениянын батарейкалары бүт бардык бөлмөлөрүнө орнотулган. От жаксаңыздар эле бүт бардык бөлмөлөр тез эле жылып калат экен туугандар. Киргениңиздерде ушундай коридор деп коет, прихожка. Бисмилла деп кирели. Мына эшикти ачасыздар. Киресиздер. Эси деле уста экен. Бул үйдү салганда көп эле болуптур, өзү жашаптыр кадимкидей эле. Эми шартка байланыштуу көчүрөт экен туугандар. Эми сөзүн ачыгы ушундай. Так, бул биринчи бөлмөсү. Анан ылдый тарабын караңыздар. Кымбат баалуу кылып полдорун ушинтип жасадым деп информация берди. Бул ошондой коридор, холл. Бул биринчи бөлмөсү. Ана даяр эле үй туугандар, келесиздер, жашайсыздар. Паровой отоплениянын батарейкалары бар. Мына коридордо ар бир бөлмөдө бар экен. Бул жагы болсо кухня, отту ушул жерден жагасыздар, печкасы даяр, газ деле бар. Так. Анан бул жагы кайсыл бөлмө дей турган болсоңуздар, бул жагы санузел туугандар. Раковина, күзгү, арестон, душевой кабина бардыгы бар. Отоплениянын батарейкалары бул деле жака киргизилген. Эми кышында баа суук болгондо жылуу сонун жуунуп турат. Анча санузелдерде мындай отоплениянын батарейкаларын киргизбейт. Бул жерде бар экен. Ушундай 2 бөлмө, анан плюс коридор, плюс кухня, плюс санузел. Аларды кош болгондо таза 2 бөлмө чыгат времянкабыз. Бул экинчи бөлмөсү. Мындай кыска көргөзүп коеюн. Бул жагы себептене толугу менен бүтө эле экен. Караңыздар. Отоплениянын батарейкалары бар бул жакта. Черный поток болгон. Көргөзүп берип коеюн. Так, мындай жүргөнүңүздөрдө бул жагы ошондо ажатканасы болуп калат. Анан мындай карасаңыздар, бул жагы огород. Үйдүн алды деле ушул жактан көрүнүп турат. Негизинен жакшы, 6 соток таза чыгат. Бул жагын кийин мал сарай кылсаңыздар болот. Өйдө тарабы навес деле даяр экен. Жакшы негизинен. Так, анан бул жагы склад экен. Эси өзү уста экен, анан керектүү башка бир нерселерди ушул жака коюп турам деп информация берди. Так, бул жер ушундо Кыргыз Чек, Асан Чек болуп калат. Анан бул айылда туугандар мектеп, бала бакча, мечит, магазин, кафе, маршруттук каттам бардыгы бар. Шаарга адашпасам бир 10-15 мүнөттө кеңири жетип каласыздар туугандар. Кийин келип деле көрөсүздөр. Көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Лайктан басыңыздар, дос тааныш тууган уруктарыңыздарга жөнөтүңүздөр, балким ушундай сонун үй издеп жүргөндөр. Баасы $80,000 бааланды. Анан жакшы кеми бар. Эйсин номери болсо ушул видеонун экранында жазылган, өзүнө чалыңыздар, саудалашыңыздар, жакшы кеми бар экен.